сөзімді баштап кетейін. Бұл улуу сөз менің сабағымдағы ураным деп есептесем жаңылышпайм. Біз бүгін сіздер менен жарандамы сабағын өтуді мынандай ак барак. Бұл ак барак эки тараптан аспак барак. Бұл барактын максаты сіздердин жан дүйнөңүздү тазалоо. Бұл барактарды азыр сіздер түстүү кагаздар менен боеп чыгасыңар. Тез арасын барыңар. Тез боеп. Жазан беребиз, жазан беребиз. Боеп сал. Карандаш. Тез боебиз. Қандай сөз пайда болды? Эмне деген сырдуу сөз катылган экен? Адам деген сырдуу сөз ал эмисилерде? Жаран. Адам ким? Адам ким? Адам жер шарында байырлаган биологиялык жандар. Демек, бул топтун аты Адам тобу. Ал эсаптуу биологиялык жан. Ал эми жаран ким? Жаран бир мамлекетте тандык. Демек, жаран бир мамлекетке тандык. Укук жана мыйзамдарга баш ийген адам. Андай эмес топ жар. Азыр мен бүгүнкү сабакты балдарды балуу үчүн мен топ башчы кылабам. Бул топтон ким топ башчы болот? Ким? Эржан. Бул жерде балуу карточка бар. Балуу карточкада бардык окуучулардын аттары жазылган. Жооп берген окуучуга быйтыкчалар аркылуу ар бир окуучунун тушуна эмне кыласың? Быйтыкчаларды чаптап чыгасың. Бул топтон Бектур топ башчы деп коебуз. Түшүнүктүү? Андан биз эки топ жагымдуулугуна жаратуу үчүн ортобузда турабыз. Биринчи топ, экинчи топко сөзү жок, кыймыл аракет менен жансуу аркылуу комплимент айтабыз. А силердин эмне айткыңар келгенди жаран тобу билиш керек. Ушул эле тапшырма экинчи топко да. Түшүнүктүү? Кана адам тобу кандай комплимент айта аласыңар? Кана? Айгүл. Алия. Түшүнүктүү? Эмнени айткысы келди балдар? Силер жакшы окуучуларсың. Азаматсыңар, силер азаматсыңар. Ал эми бул топ, экинчи топко. Азаматсыңар. Эмнени байкай алдыңар? Мен силерди жакшы көрөм дейт дагы. Жагымдуу маана калат. Ооба, жагымдуу маана калат. Азаматсыңар. Демек, адам жашоодо жакшы бактылуулукка жетүү үчүн кандайдыр бир аракеттерди жасоо керек экен. Бактылуу болуу үчүн адам аракет кылыш керек. Ошол кайсы бир аракет аркылуу биз бактылуу анан өз ойлогон максатыбызга жете алабыз. Азыр биз ошондой бир аракеттер жөнүндө сөз кылабыз. Азыр видеороликке көңүл бөлүп турабыз. Видеороликте эмне жөнүндө сөз болуп жатат? Орыс тилинде видеоролик. То потребность в общении, переходящая в потребность в понимании и одобрении, является одной из базовых потребностей. Потребность человека в общении обусловлена общественным способом его бытия и необходимостью взаимодействия в процессе деятельности. Общение – это источник душевной и психологической удовлетворенности, состояний радости
Нер байқа алдыңар. Жебе қандай бір әрекет болып аталы? Biri-birine Қол көтеріп жауап бересіз. biri-birine söyleşiyor. Екі адамдың барлашуысы, сөйлесуі. Даже кім айтады? Бұйтықшаны жармаштырып тұрамыз, топанчы құтап қалбаймыз. Бири-бирине болған мамилесін көрсетіп, ой пікір, бірден ой айтасыз, ой пікірін айтылады дейді. Дағы қандай ойлар бар? Бәрінен туралы қолдағанда жардам беруі азаматсың. Дағы агрессивді мамиле болса, жағымды мана тартылу мақсатында жүрген болуға байланышы байлашу байқайлы азаматсың. Демек, бұл видеороликтер біз барлашу деген бір ойды алсақ болу. Демек, бүгінгі сұрағымыздың темасы барлашу жана маданият. Деректеріңіз бар ғой? Бар біз теманы жазып аламыз. Қандай? Тема? Беттеріңізге жазып болсын ғой. Адам тобы. Барлашу деген сөзді сіздерде қандай ой пайда болды? Алма бұйтықшалар арқылы ойларыңарды жазып, дарақтың кітаптарына чақтап шығамыз. Екінші топ, маданият деген сөз ұққанда сіздерде қандай ойлар пайда болды? Алма бұйтықшаларына сөздерді маркерлерден жазып, бұйтықшаларды жармаштырып шығамыз. 1 минут уақытыңыз бар. Adam bu özünün yazman oylarını айтып өтсө, оқып кетсечи. Демек, барлашу дегенде сіздердің топта қандай düşünеді? Барлашу бұл адамдар бири-бирине сөйлесуі. Сөйлесуі дейді, азаматсың, идарат кушалып қайрасыз. Бири-бирименен сөйлесүү, аңгеме же кандайдыр бир окуяны башка адамга айтып берүү. Айтып берүү бул барлашу бул. Демек, оюна билдирүү бул дагы барлашу бул. Эки кишинин бири-бирине сөйлөшүүсү, бири-биринин оюн билдирүүсү дагы барлашу. Бири-бири менен ар кандай эмоциялар менен сөйлөшүү. Бири-бири менен сөйлөшүү, аңгемеде кандайдыр бир окуяны адамдын бири-бирине болгон мамилеси. Бул ойна бардыгы бир нерсени бул бир адам менен экинчи адамдын сүйлөшүүсүз бири-бири менен болгон диалог жүрүүсү кеп алышуусу. Мен токтойм, бири-бири менен сүйлөшүү, сырын айтып, жан дүйнөсү болгонун жакын адамына айтуу бул барлашуу дейт. Азаматсыңар отырабыз. Экинчи топ, террор тобу. Бар. Ойлоруңарды Маданиятты барлашу адамдар менен бири-бирине болгон сезимин билдирүү. сезимдерди билдирүү дейт. Маданият бул эки адамдын бири-бири менен сүйлөшүүсү. Маданият сүйлөшүүсү. Маданият бул бири-бири менен болгон мамилеси. Маданият бул илгертеден калган ата салты. Ата салты. Да, мен кошумча
Sizlerде bir adamın başka adamga kılgan мамилеси. Мамилеси дагы маданияттуу. Madaniyаттуу баарлашуу адамдар менен бири-бири болсо өз оюн билдирүү. Адеттүүлүк жана акылдуулук. Адеттүүлүк жана акылдуулук бул маданият тиешелүү сөздөр эсептелет. Андай соорабыз. Демек биз бул дарабызды толуктап алып, ушул эки сөзгө тиешелүү болгон бир аракетти жасаган нерсе бар да, балдар билесиңер да, бул баарлашуу менен маданиятты байланыштырган эмне? Баарлашуу менен маданиятты мамиле жазабыз. Ортосуна мамиле дагы окуйдан жооп бересиз. Жооп берген окуучуларга экөөнү баарлашуу менен маданиятты байланыштырган эмне? Табият. Дагы эмнени толуктасак болот? Бизди курчап турган Айлана. Дагы. Бизчи биз. Адамдар. Маданият менен баарлашууну байланыштырган негизги нерсе бул эмне? Адам баласы экен. Демек, анын өзөгүн түзүүчү бул адам экен. Келбейбиз бала. Баарлашуунун тарыхына кайрылалы. Тарыхка кылчайып карагалы. Буга чейин алгачкы жамааттык коом мезгилинде баарлашуу кандай түрдө өткөн? Алгачкы жамааттык коом мезгилинде. Кантип баарлашкан адамдар? Алгачкы жамааттык коомдо ооба. Адамдардын биз-бирине болгон мамилеси жакшы болуп жүрүп жүргөн себептен андары. Жок, баарлашуу кандай түрдө өткөн? Жаңсап сүйлөгөн дейт. Жаңсоо деген бул кыймыл аракет, же болбосо мимика, бет, эмоция аркылуу баарлашкан азамат. Тура дагы ким айтат? Дагы баарлашуу кыймыл аракет аркылуу дагы алар сүйлөгөндү билгенби? Жок, мен эмес, ошондон алар кээде сүрөт менен дагы көрсөтүшөт. Сүрөт менен көргөзүшкөн дейт. Тарыхый окуяларды, ошол өткөн нерселерди биз таштарга жазылган жазуулар жана сүрөттөр аркылуу дагы алардын баарлашкан. Мындайча айтканда, ошол мезгилдеги жашоону биз ошол аркылуу билгенбиз. Кыймыл аракет, кыйкыруу, алар сүйлөгөндү билбесе да, алар кыйкыруу аркылуу баарлашкан. Демек, баарлашуу ошол мезгилде өнүгүп отуруп, азыркы турмуштагы баарлашуу кандай болот? Кантип баарлашат азыр? Сөз менен, дагы сөз менен жамаштырабыз. Сөз менен жазуу түрүндө, сүрөт аркылуу, телефон аркылуу. Телефон аркылуу кандай баарлашып атабыз? Социалдык тармактар аркылуу, кандай социалдык тармактарды билебиз? Facebook, WhatsApp, Instagram, дагы Одноклассники, ошол тармактар аркылуу биз эмне кылат экенбиз? Баарлашып, андан сырткары биз азыр видео звонок аркылуу бири-бирибизди дүйнөнүн нары башынан бери башына чейин эмне кылабыз? Бирибизди көрүү аркылуу сүйлөшүп атабыз, үнүбүздү угуп. Бул дагы баарлашуунун убакыт өткөн сайынкы эмнеси экен? Өнүгүүсү болуп эсептелинет экен. Азыр видеороликке көңүлүңөрдү бурабыз.
жокпу азаматсың? Мен бул видеолорду берген себеби силерге көрсөткөн себеби бул жерде баарлашуунун формалдуу жана бейформалдуу түрлөрү бар. Формалдуу баарлашуу бул адам баласы бири бирин түшүнүү, анын оюн туура түшүнүү, анын ойлоп аткан, аткарып турган ишин анын түшүнүү, анын оюна туура жооп берүү. Бул формалдуу баарлашуу болуп эсептелет. Ал эми аюу менен бугунун бул жерде көргөзгөн достору булар бейформалдуу баарлашууга кирет. Булар үнсүз, тилсиз баарлашты, бирок биз алардын баарлашуудагы өздөрүнүн чечүү, ушул маселени чечүүдөгү ойлорун эмне кылдык, кандай даража, канчалык даражада экендигин эмне кылып алып, байкап, билип алдык. Азыр мен силерге бул жерде эки топко баракчаларды берип, силер баарлашуунун ыкмаларын жана түрлөрүн бул жаранданып китепчебиздин бетине толтуруп чыгабыз. Баарлашуунун түрлөрү. Бирден чыгып жармаштырасыңар. Ал эми ыкмалары жөнүндө силерде бар болсо, силер баарлашуунун ыкмалары жагына жармаштырып чыгасыңар. Дайсыңарбы кез келген? Ыкмалары. Жок эмес. Ыкмалар, баарлашуунун ыкмалары. Кыймыл. Баарлашуунун түрлөрүнө сүйлөө. Аркандай абал дейт. Ыкмалары. Баарлашуунун түрлөрү сүйлөшүүнүн тергалы. Катуураак окулу. Дагы барбы? Ойлоруңар. Баарлашуу ыкмалары көз караш. Көз караш аркылуу баарласак болот керек. Үндүн тембри дейт. Басым дейт. Баарлашуунун ыкмалары Мимика. Бул үнсүз эмоция менен, бет түзүлүш менен бирөөгө оюн билдирүү, башка адамга оюн билдирүү. Биз үнсүз. Азыр биз видеороликтен кандай ыкмасын көрүп алдык? Үнсүз. Дагы барбы мына жерде? Сүйлөө болдубу? Жок. Сүйлөшүүнүн ыргагы болдубу? Үндүн тембри. Кыйкырып дарыяга түшүп баратканы бул баарлашуунун түрүнө кирет экен. Алып кыйкырып атып үндүн тембри. Үнүн жогору чыгарып басым болду. Баарлашуу ыкмаларына кыймыл болду. Аркандай абал болду. Көз караш, мимика түшүнөбүзбү? Үнсүз болду. Демек биз видеороликтен көпчүлүгүнүн баарлашуу ыкмаларына кирген бөлүктөрүн көрүп алабыз. Биз баарлашууда жөн гана адамдар гана бири-бири менен баарлашпайт. Билесиңер, жан-жаныбарлар бири менен, адам менен жаныбар баарлашат, табият менен баарлашат, табияттагы кубулуштар аркылуу баарлашат. Азыр битине көңүлүңүз көтөрүү максатында мен силерге ошол табият менен баарлашуу жөнүндө айтып берем. Азыр мен караган окуучу мен кылган аракетти жасайт. Качан мен ал окуучунун кайра караганча ошол кыймылды кайталайт. Анден силер баштап. Бул адам тобуна гана тиешелүү.
баарлашуудагы терс көрүнүштөр. Мектеп учурунда да мугалим менен окуучу, же ата-эне менен бала, достор арасындагы кандайдыр бир баарлашууга терс көрүнүштөр. Азыр адам тобу, мындай коллаж көркөм чыгармачылык презентациясын даярдайсыңар. Бул сүрөттөр аркылуу силер терс көрүнүштөрдү баалап түшүндүрүп бересиз. Мына жерде экинчи топ баарлашуу аркылуу адам эмнеге жетишет? Туура маданияттуу баарлашуу аркылуу адам эмнеге жетишет? 2 мүнөт убакыт берейин. Баарлашуулардын терс көрүнүштөрү. Биринчиле үй-бүлөдөгү билим берүү тасылчылар түшүнбөсө баарлашуу маданияты өзгөрбөйт. Баарлашуу сыйырдык менен сүйлөшпөгөндүн натыйжасы. Экинчи бул Баарлашып отуруп начар баарлашуунун аягындагы түшүнбөсүздүк. жабакты алтын балыктан жогу нерсе сурап отуруп баарынан кул калды. Баарлашып отуруп начар чечимге келишти. Бул дагы Баарлашып сүйлөшүүдө сөзүндө турган жок. Баарлашуудан терс көрүнүштөр кулаганда эмне пайда болот? Бири-бирин Жаман көрүү, дагы ойлобой туруп бир сөз айтпасаң, адамдын зоолуна тийип калып жаман ойлошу мүмкүн. Адам бири-бири менен сүйлөшүп жатканда алардын ар бир айткан сөзү бири-бирине маанилүү болуп турат. Ошондуктан биз ойлонуп, ошо эмоцияга алдырбай туура ойлонуп иштешибиз керек. Сабырдуу дагы, адилеттүү дагы, Сыйлык да болот. сыйлык да болот. Биринчи топко Баарлашуу аркылуу адам эмнеге жетишет? Баарлашуу аркылуу мамлекеттин тагдыры чечилет. Баарлашуу аркылуу үй-бүлө түзүлөт. Ар улуттун балдары баарлашуу аркылуу ынтымакта, тынчтыкта жашашат. Баарлашуу аркылуу китеп окуу аркылуу баарлашуу маданияты өнүгөт. Үй-бүлөдөн баарлашуу. Үй-бүлөдөгү баарлашуу. Эки адам баарлашып, бир кол алышып, макулдашып, социалдык кол алышат. Сүйлөшүү, баарлашуу. Баарлашуу аркылуу адам өзүнүн маектеши менен бир ойго, компромисске жетишет. Бала менен баарлашуу мээримдүүлүктү тарбия алганат. Дагы кандай өзгөрүүлөр баарлашуу аркылуу дагы адам эмнеге жетишет? Адамдардын биз бири менен байланышы бул жашап жаткан мамлекетке да чоң таасир берет деп ойлойм. Экономикалык жактан. Экономикасы өнүгөт дейт азамат. Эгер терс көрүнүштөр көрсөтүлсө, мен оюмча тескерисинче баары туура жакка кетет. Дагы кимге кандай? Экинчи топ силер жооп берсеңиздер болот. Баарлашуу аркылуу адам дагы эмнеге жетишет? Адам менен эмес, негизги дүйнө эмнеге айланышы мүмкүн, баарлашуу. Баарлашуу аркылуу адам өзүнүн жеке оюн жана өзүнүн жеке оюн көпчүлүк менен бөлүшүп жана билдире алат. Анда эмесе, экинчи топко дагы баарлашуу деп сөз кылдык. Ошол баарлашуунун маданиятындагы айрым эрежелер боюнча экранга көрүнүп турабыз. Баарлашуу башкаларга жылмаюу тартуулоо дейт. Башкаларга жылмаюу тартуулоо. Атын атап кайрылуудагы бул баарлашуудагы маданияттын эмеси экен, бул жолусу, эрежеси бул. Башканын сөзүн бөлбөө, дагы бирөөнү сыйнабай түшүнүү. Мыкты угуучу болуу. Туура айтабы? Мыкты угуучу болуу бул баарлашуунун эң негизги бөлүгү. Өзүн көзөмөлдөө, кандайдыр бир жакшы жаман кабарлар укканда өтө эмоцияга алдырбастан, өзүн жакшы түшүндүрүү, көзөмөлдөө. Жагымдуу жана сылык сөздөрдү көп пайдалануу. Анда эмесе биз ушул баарлашуудагы алтын эрежелерди ар дайым турмушубузда жакшы пайдаланып,
үйгө тапшырма баарлашууда маданияттуу баарлашуулардын келечеги деген темада эссе жазып эсселиктерибизди жасабыз. Эссе жазып маданияттуу баарлашуунун келечеги кандай элестетесиңер? Баарлашуу кандай болуп өзгөрүшү мүмкүн? Жазып алсаңар, эки топ башчылар быйтыкчаларды эсептейбиз. Канча быйтыкча жыйнаган жана эң көп ушул топтон кайсы окуучу көп быйтыкча жыйнады. Экинчи топ жарандоо силер дагы канча быйтыкча, жалпы канча быйтыкча жарандоонда? Азамтоо канча? Жалпы 18. Жарантоо жалпы канча быйтыкча? 14 быйтыкча. Демек, адамтоо көп быйтыкча жыйнап жатат. Эң көп быйтыкча жыйнаган окуучуларды атап кетебиз. Адамтоонан Бексултан, Азаматсың Бексултан, Жасмина, дагы Алия, Алтынай, Сезим, Акай. Силер өтө сабакка активдүү катышканыңарды эсептейм, жакшы баап. Азаматсыңар жарантоонда Кайрат, Элхан, Улук 2-ден 3-төн быйтыкча жыйнап тур. Азаматсыңар анда силер жакшы катышканыңарды эсептейм. Бүгүнкү сабагыбыз